Күз боёгу ар күн сайын өзгөрүп, азыр баардык мөмөлөр бышып жетилип, көргөн көздү тамшантып, ушунчалык теребел кереметке чулганган мезгил. Мына ушундай жемиши бышып төгүлгөн күз сыяктуу адам баласынын да өмүрүнүн күзү болот. Күздөй берекелүү өмүр сүрүү баарыбыздын кыялыбыз болгону менен ал күндөргө ак мээнет менен жетүү абдан кыйын. Бүгүнкү каарманыбыз Чыныбек Калдарбековдун өмүрүнүн көп жылдары Өзгөн районуна караштуу Мырзеке айылындагы Машрапов атындагы мектептен билим алган, жүрөгү кир жалбаган, максаты бийик келечек ээлерине арналууда. Ушундай төмөн түшүктүү кесипти аркалап ак эмгектен баар тапкан Чыныбек Калдарбеков агайыбыз бүгүн бизде мейманда. Чыныбек Калдарбеков 1960 жылдын 16 апрелинде Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Көлдүк айылында жарык дүйнөгө келген. 1981 жылы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун филология факультетин аяктап, Өзгөн районундагы номер 34 коммунист орто мектебинде эмгек жолун баштаган. 1990 жылдан 2022 жылга чейин Түмөнбай Машрапов атындагы орто мектептин директору болуп эмгектенген. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы төш белгисинин ээси, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил коопсуздугунун ыйык тил медалынын ээси, Мырзеке айылдык кеңешинин ардактуу атул наамынын ээси, Мырзеке айылдык кеңешинин бир нече чакырылышынын депутаты. Дарак бир жерден көгөрөт деп элибиз таасын айткан. Улан кыздардын келечек пайдубалы мыкты болуп түптөлүү үчүн күн түн төбөй эмгек кылып, айыл жериндеги мектепти заман талабына ылайыктап, жаркыратып жасалгалап, өзү тарбиялаган шакиртине чоң ишеним менен өткөрүп бергени бул адамдык сапатынын жана да билим деңгээлинин абдан бийик экенинин айкын далили. Чыныбек Калдарбеков ушул мектепти түптөгөндөн бери эле иштеп келатат. Бир 30 жылдан ашып калды болуш керек мен билгенден. Менин 4 балам окуп бүттү. 2 неберем, 2 балам ушул жерден окуп бүттү. Чыныбек күнү түн иштеп атканын мен билем да. Иштери эмгеги көп. Бул мектептен көп жакшы мындай билим алган балдар жакшы кесиптердин ээси болду деп мен айта алам. Мына ушундай жакшы адамдын жасаган үлкөн эмгектерин дал өзүндөй кылып улантып кетүү бул чоң жоопкерчилик. Келдик агай. Ясалды. Жакшысызбы? Жакшы келдиңизби? Келиң. Кандай? Иштериңиз жакшыбы? Кудай шүгүр. Агай, мен окуучулук кезден баштап эле кийин мектепке жумушка киргенден баштап бүт баардыгын үйрөтүп, акыл айтып, кеңештерди айтып, келип анан бүгүнкү күндө мындай даражага жеткенге сиз себеп берсеңиз. Усман, ийгиликтердин артынан ийгилик келе берсин. Сен окуучумсуң, кадрымсың, мен сага толук ишенем. Кудайга шүгүр, мына 1 жылдан бери баштаган ишиң жаман эмес. Баардыгы ошол мен да ошо үмүт кылгандай таризделе кетип атат баардыгы. Абдан жакшы. Ийгилик, мындан кийин да чоң ийгилик. Жүрүм туруму, алган билими устаттын купулуна толуп, учурда чоң мектепти жетектөөгө бел байлаганы, тажрыйба бөлүшүп, жол көрсөткөн агайын гана эмес, аларды билген баардык мугалимдердин, ата-энелердин жүрөктөрүн жылытып турган учур. Анан агай менен иштешкениме 15 жылдын жүзү болду. Бул агайды кандай деп айтсам, агай бүт өмүрүн, бүт жан дүйнөсүн мектепке арнаган инсан деп билем да. Бул агай мектепсиз жашай албайт. Мен ошону жүрөгүм менен туюп билген инсан катары, эң жакын инсан катары мен буну билем. 15 жыл ичинде мен 15 жылдын 13 жылын администрацияда өткөрүп агай менен чогуу жүрдүм. Эң кеч кеткени ушу түнү саат 1-де болсо дагы, 2-де болсо дагы чакырып алып түнү менен иш кылып отура берет элек. Анан агайдан көп насааттарды алдым. Агайдын жардамы менен мектептин баардык баскычтарын басып өттүм.
Агай жетекчилик кызматта 37 жыл иштеди. 37 жылдын ичинде 15 жылын ушу агай менен чогуу иштештим. Агайдын кеп кеңештери, ар бир айткан сөздөрү менин кулагымда да. Бардык айткан сөздөрү мени жакшы болсун деп айткан деп эсептейм. Бирок ушул агайдын кеп кеңештеринин артынан мен ушул даражага жетип отурам да. Мен атаман жаш калгам да, 3-классында калгам. Анан кийин ата ордуна ата болуп, апамдын колунда жалгыз калгам. Анан ошондой кыйын кездерде, окуучулук кездерде, кийин иштеп жүргөн кездерде баягы атадан укпаган кеңештерди ошо агайдан угуп жүргөм да. Ошол кеңештер дагы деле эсимде. Бул албетте бир өзүң атаңда кеңеш болбойт го дечи, бирок агайдын кеңеши бир атамдан уккандай эле кеңеш угуп жүрчүмүн да. Бул мектептеги окуучулар үчүн түзүлгөн шарт жагдай чынында абдан мыкты экенин баса белгилеп айтууга болот. Кааналар ачык түстө сырдалып акталып эле тим болбостон, билим алуу үчүн эмне керек болсо, ошонун баары Чыныбек агайдын өз колдору менен жасалган. Бул дубалга илинген белгилүү инсандардын сүрөттөрү ар бир өткөн балдардын карегине сиңип отуруп, албетте балдардын мыкты билим алуусуна зор таасирин берет. Алар айткан накыл сөздөр, жакшы ойлор балдардын кан жанына сиңип, келечек ээлерин мыкты адам болууга тарбиялайт деп чоң ишеним менен каарманыбыз кээ учу унулады. Бул зал өзгөчө залдардын бири деп эсептейбиз да. Бул залда дүйнө жүзүндө Европабы, чыгышпы, эң күчтүү, өтө акыл эстүү адамдардын залы. Бул жерде ошо Дипак Чопра, Рави Шанкар, Муджи сыңары, Жусуп Мамайдын да сүрөтү бар, Жусуп Баласаганын сүрөт портрети турат. Иши кылып балдар дайыма бул жерден аяка бияка өткөндө көрүп атып эле кимдер экен деп кызыгышат да. Анан эртеби кечпи баары бир бала кызыккан нерсени издейт. Булардын китептерин окуйт. Мисалы мен дайыма айтып калам да, телефондо сүйлөшүп каласыңар. Азыркы учурдагы ушундай заманбап телефондордон мына ушул улуу адамдардын акылын алыш керек. Акылын. Мисалы мамиле маданияты деген келе Рави Шанкардын ушунчалык канча башка китеп окуга, бирок Рави Шанкардын 5-10 мүнөттүк эле ролигинде бала ушунча тоодой бир акыл эс алат да. Бул мамиле маданият деген эмне? Адам менен жашаганда кандай мамиле кылыш керек? Кандай ийгиликке жетиш керек адам? Акылмандардын кеңешин кандай алыш керек? Деген сыңары көп аракеттерди балдар Кудай кааласа кылат деген чоң ишенимдебиз да. Кандай гана болбосун, балдарга арналган өмүр бактылуу өмүр. Маектешибиз окуучуларсыз жашоо турмушун таптакыр элестете албаган инсан. Ар бир окуучунун билимге болгон умтулуусу, китепке болгон кызыгуусу дагы да чымырканып иштөөгө үндөп турганын өз көзүбүз менен көрүп, каарманыбыз Чыныбек агай ушунчалык максаты бийик инсан экенине ынандык. Бул геймификация залы. Бул залды уюштурганыбыздын максаты ушундай экен да. Азыр дүйнөлүк аренада бир мектептерде айрыкча геймификация залдарын, класстарын уюштуруп атышыптыр. Анын түпкү максаты бала ушинтип ойноп атып, кандай билим алганын бала өзү билип алыш керек экен да. Могу айылында барып мен магнитный доска, эжекелер каалаган предмет оюнчабы, башка оюнчабы, тарбия саатыбы, өздөрү көргөзмө куралдарын илип коет. Балдар кыйла ойноп, күлүп жазат. Себеби баланын табияты ошондой да. Баланын табияты оюн. Биринчи кезек бала ойнош керек, анан билим алыш керек. Муну
4-5 жыл мурун роликке чыгып калды. Россияда ушундай геймификация залы уюштурулуп атыптыр, канундар уюштурулуп атыптыр дегендей. Анан биз ошону биз да эмне үчүн уюштурсак болбойт деп, өзү бул борцовский зал, кыргыз күрөшү залы. 2 группа неме иштейт, балдар иштейт, күрөшөт бул жерде. Машыктыруучу бар, Кудайга шүгүр. Анан ушуну уюштурдук. Эми мында мен баса белеп кете турган нерсем, ушу залды уюштурууда коллективдеги жаш эжекелердин, агайлардын мээнети көп бул жерде. Качан эркиндик болгондо, үй бүлөдө болобу, мектепте болобу, эркиндик болгондо баланын таланты ачылат. Билбеген нерселерди биз байкайбыз. Баланын жөндөмү эмнеде экени билинет. Анан ошого жараша Кудай кааласа келечекте баланын жөндөмү барган сайын таланты ачылат, жөндөмү ачылат. Анан кийин бала ошого жараша өзү анан бир кесипке багытталат. Анан жанагы бирөө айтмакчы, сен кесибиңди тандасаң, сен өмүр бою иштебейсиң деп акыл менен айткандай, өзүнө жаккан кесип тандайт дагы. Анан кесибинде иштегенде ал эч кыйналбай этпей, жана өмүр бою иштебейсиң деген принципте иш көрөт. Демек бактысы дагы, турмушу дагы, экономикалык жашоо турмушу ошого жараша болот деп ойлойбуз да. Кооздукту, тазалыкты, тыкандыкты сүйгөн Чыныбек агай кармаган туткан буюмдардын баары иреттүү болуп, көргөн көздү кубантып турган болсо, балдардын алган билими, мугалимдердин ишке болгон кызыгуусу дагы да артат деп, мына ушундай каананы жасоо демилгесин ишке ашырганын айтты. Ушу алем бул Чолпонбайдын ысымынын атына коюлган каанабыз дагы мугалимдер дагы татынакай шартта, ыңгайлуу, татынакай, кооз, дизайндоо иштеш керек. Бул каанада негизинен семинар тренингдер өтөт. Сырттан келеби, иштен даярдайбы, андан сырткары ар түрдүү формадагы чогулуштар өтөт, мисалы педсовет өтөт. Эми мугалимдер дагы жалаң окуучулар эмес. Эми менин түпкү максатым бар эле. Биздин окуучу же окуу жайына окуп калабы, чоң университеттерге барабы, Ошко барабы, Бишкекке барабы, бири дагы кирген зданиядан сүрдөш керек эмес. Бизден бүткөн окуучу. Себеби барган жер абдан ыңгайлуу, ушундай кооз, татынакай дизайн болушу мүмкүн, башка шарттар болушу мүмкүн. Биздин мектептин шартын көргөн бала, биздин мектептен бүткөн бала башка жака барганда эч кандай сүрдөштүн кажети жок да. Кудайга шүгүр ошондой болду деп ойлойбуз го эми. Кандай гана эмгектер жасалбасын, эң негизгиси келечек ээлеринин ден соолугу баарыбыз үчүн маанилүү. Балдар эркин билим алсын деп, балдар ден соолугун чыңдасын деп, ушундай эмгектерди жасаганы маектешибиздин чыныгы мугалим экенин даана тастыктайт. Сейтек атлетикалык клубу бул ошо 91-жылдан бери иштейт. Себеби 91-жылы мына тренажер комплексин ушу 91-жылы Кыргызстанда чыккан. Тяньшань тренажер комплекси деп. Ошондо муну Бишкектен алдыртканбыз. 91-жылы бул подвалда болду, кийин бияка чыгардык, аякта аба жетишпестигинен. Мунун эми кыскача баян тарых катары 91-жылы буну билип Бишкектен чыккандыгын, анан тыйын таппай калдык оор жылдарда. Ушундай ыраазымын, биздин Сасыкбаев Тогонбай деген забырыбыз бар болчу. Ошол кишиге түшүндүрдүм. Ушундай балдар дени сак болуш керек, айрыкча уул балдар кайраттуу болуш керек, эрктүү болуш керек. Ага мына ошо тренажерлык зал жакшы таасирин тийгизет деп. Анан агайдын ушундай акылдуулугуна тан бердим. Эптеп 1 жылдык райондун 1 жылдык мектептин доходун канцтовар боюнча. Ушуга 15 000 сом, анда 15 000 чоң пул болчу. Азыр 24 000 пулу болчу 91-жылы.
uşуга бөлүп берип, анан ушу Бишкектен алдык. Канча бала тарбияланып чыкты бул жерден. Балбан, дени сак. Бирок эң негизги максатыбызга жеттик. Себеби бул жерден машыккан бала азыркы убакка чейин көпчүлүгү келип турат, баш алып турат. Эч убакта жанакындай жаман адаттар азырылбайт да. Келечек ээлери болгон балдар үчүн жасалган жакшы иштерди эл эч качан көңүл сыртында калтырбайт. Көргөн билгендерин кубануу менен бизге айтып деген достору да болду. Чыныбек өзү спортко, башка мындай нерселерге кызыккандыктан ушул айылдын балдарын мектептин подвалына ушундай залдарды уюштуруп, балдарды азыркыга чейин тренировка кылдырып келишет. Мына жерде Актоой залында, дагы бир башка ушундай конференция залдарында сонун залдарды уюштуруп койгон. Райондо бардык жанагыдай жыл мугалими, ар кандай конкурстарды ушул мектепте өткөрүүгө шарт түзүп берген да. Мал дүйнө, келишкен хан сарай, буюмдардын баары аз убакытта аты жыты билинбей жок болчу нерсе. Ал эми мугалимдин балдарга арнаган өмүрү канча кылым өтсө да эскирбей, кайрадан жаңыланып, учугу узун болуп, билимдин даңыр жолунда улана берет. Көп мына биздин мектептеги кабинеттер чоң болчу. Аларды класс каналарга кичинертип бөлүп, жаңыдан класс кабинет ачкандарда дагы ушу агайдын көзүм ушундай көсөмдүгү бар деп неметем да, ойлойм. Себеби ар бир кабинет кандайдыр бир өзүнүн немеси менен мындай сабак өткөнгө ыңгайлуу болуш керек. Ошондо биздин коллективди ушундай кандайдыр бир чакырык таштагандай кылып, ушинтип өзүбүзгө жакшы шарт түзүп алайлы деп, анан биз баардыгыбыз коллектив ушу агайдын сөзүн жерге таштабай, кел дегенде келип иштеп, ушу биринчи этаждан үчүнчү этажга чейин капка салып алып, кыштарды көтөрүп, кумдарды көтөрүп чыгып, өзүбүзгө ушу жакшынакай кылып шарт түзүп, азыр ошо кабинеттер бөлүнүп, балдар кеңири кааналарда окуп жатат. Ата бабаларыбыз айткан дагы бир жакшы сөз бар. Келечегин ойлогон адам бала окутат, бак тигет деп. Чыныбек агайдын жакшы демилгеси менен отургузган мына бул көчөттөр бүгүн мынтип мөмө байлап, өз жемишин бере баштаган учурга назар салып, өмүр жолу текке кетпегенине пенде катары ыраазычылык айтып, мөмө байлаган дарактарга суктанып турган учуру. Жүрөгүн бүтүндөй балдарга арнаган адам бүгүн мынтип эл алдында жүзү жарык, кадыры бийик эл сыйлап урматтаган мыкты жетекчи, чыныгы мугалим десек болот. Агай бир гана ушул педагогикалык жактан мугалимдерди тарбиялабастан бизде ушул жашоо тиричиликке, жашоо турмушка дагы тарбиялап келет. Ар дайым ушул үй бүлөңөрдү биринчи койгула дейт. Анан агайдын бир өзгөчөлүк жери ушундай алдын ала билген көсөм жагы бар да. Агай билим берүү министрлигинин аккредитация деген маселе башталганда, агайдын ушул жерин өтө баалайм да. Аккредитация башталганда бир элдин баардыгы кандай жазабыз, кантип мектепти аккредитациядан өткөрөбүз деп атканда агай бир форманы ойлоп таап, биринчи ушундай кылып ойлоп, ушундай кылып жазышыбыз керек. Биринчи эмнени иш аткардык, анан тастыктай турган эмне документибиз бар. Ушундай сыяктуу бир жакшы нерсени ойлоп таап, биз ошол менен эң биринчи райондогу эң биринчи 13 мектеп, 100 мектептин ичинен эң биринчи 13 мектептин катарына кирип, биринчи жолу аккредитациядан өткөнбүз. Бизди да ошол нерсеге үйрөттү да. Азыр биз дагы алдын ала эмнени кылышыбыз керек? Ушул агайдын жолун жолдоп, биз да ошондой нерсеге умтулуп баратабыз да. Балага бак берген мугалим, батырга так берген мугалим, тарбия талимге сугарып, барысы бак келген мугалим. Албетте, ушул деңгээлге жетүү үчүн өйдөдөбөк, ылдыйда жөлөк болгон жашоонун ысык суугун бирге көтөргөн өмүрлүк жары. Өмүрлүк жары экөө ушул жолдо даалай табандарды ашып, даалай максаттарды бирге багындырып, өмүр учугун улап келе жатышкан бактылуу түгөйлөр. Үй бүлө күтүп, 6 перзентке ата эне болушуп, дөөлөттүү карлыкка чогуу жетип келгендери бакыт эмне.
чарчап чалыгып иштен келгенде неберелери чуркап чыгып, келини ысык чайын камдап, жаркылдап тосуп алганы бул жараткандын ыроолоп сунган жакшылыгы. Тагдыр пешен экен, экөөбүз 4 жыл бир болуп анан кийин табыштык. Экөөбүз тең бир жерге келип иштедик бул жерге. Окуу жайын дипломду колубузга алгандан кийин эле бул жака келдик. Кудай буйруп. Анан жакшынакай 6 балалуу болдук. Азыр 21 неберебиз бар. Кудай берген менин бешенеме жакшынакай кайын берген экен. Апам өттө бизге дагы жакында жардам берди. Качан болбосун, баласына каерде болбосун, тамак келбейт экен бүгүн, кеч болот экен. Саат 12-де кадимки тамакты көтөрүп мектепке барчумун. Апам ошондой бизди мени жакшы келин деп тарбиялап, анан мени дагы кайненеликке тарбиялаган экен. Кудайга шүгүр, апаман ошондой жакшы нерсе алганыма азыр турмуш тажрыйбам көрсөтүп атат. Неберелерине аябай жомокту көп айтып берчү да. Мен ошол сапат менде калбаганына аябай өкүнөм. Жомок айтып бере албадым балдарга. Китеп окуп берем. Жок, жомок айтып бере албадым. Өзүм кыргыз тилчимин, бирок кыргыз тилчи адабиятчы. Апамын немеси эске тутуусу аябай жакшы болчу да. Каныбек романын, Манас эпосун ушунчалык сонун айтып берчү балдарыма. Азыркы мезгилде балдардын баары эсинде ошол бар. Турмуштан алган, окуган билим тажрыйбабыз эл алдында ушундай жүзүбүздү жарык кылып, Кудайга шүгүр, агай көп миңдеген окуучунун сүйүктүү агай эжекеси болууга жетиштик. 6 перзент тарбиялаган Чыныбек агай менен Клара эжейдин перзенттеринин баары өздөрүндөй элдин кызматында. Алардын бири ар бирибиздин жүрөгүбүздө ээлеген жолуккан кандай жакшы аттуу ырды дээрине жеткире ырдаган Гүлназ Чыныбек кызы экенин да айта кетели. Жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Жөнөкөй жашоо турмуш кечирип, мен жетекчилик кызматты аркалаган адаммын дебей, кагаз калем, балта тиши баарын айкалыштыра чогуу кармап, ардактуу эс алуу учурунда Манастын 40 чоросун жасоону кыялданган Чыныбек агай көп жашаңыз. Сизде адамдар бар үчүн элетти көтөргөн эң сонун жаштар өсүп келүүдө. Сизде элге журтка өмүрүн арнаган инсан менен сыймыктанабыз.